Саламатсыңарбы балдар? Мына быйыл силер дагы бир жашка чоңоюп мектеп босогосуна аттадыңар. Бул күндөр силер үчүн эң маанилүү, эң кубанычтуу, эң сүйүнүчтүү күндөрдүн бири. Анда эмесе биздин бүгүнкү биринчи сабагыбыз кыргыз тили жана кыргыз тили сабагынын негизи тесттик суроолор түзүлөт. Анда эмесе балдар, билимибизди сынайбыз. Сыноо суроолору төмөнкү класста алган билимибиздер боюнча түзүлгөн. Сыноо суроолору 10 суроодон түзүлгөн жана 3 варианттан турган жооптор болмокчу. Анда эмесе биринчи суроого көңүл бурабыз. Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар? Жооптор 3 вариантта берилген. Демек, силерге тапшырма мына ушул 3 жооптун ичинен туура жоопту тандайсыңар. Экинчи суроо. Зат атооштун суроолорун тап. Жооптор төмөнгүдө берилген. Демек, кунт коюп, эстеп, жообун жазабыз. Кимди, эмнени, ким, эмне, ким, качан. Үчүнчү суроо. Баяндоо сүйлөмдө эмнени билдирет? Биз билебиз балдар, сүйлөмдө башкы мүчөлөр бул жана баяндоочу. Демек, баяндоочу сүйлөмдө эмнени билдирет? Туура жоопту белгилейбиз. Заттын санын, заттын сын-сыпатын же болбосо кыймыл, аракетти. Азаматсыңар балдар? Демек, зат атооч кайсы суроого жооп берет? Төртүнчү суроо. Туура жазылган сөздөрдү тап. Демек, сөздөр арасында ката жазылган сөздөр да бар. Бир гана вариантта туура жазылган сөздөрдүн тизмеги. Кезекте кийинки сурообуз. Суроону жакшылап угуп эстейбиз. Токтогул Сатылганов ким? Демек, Токтогул Сатылгановдун чыгармаларын биз окуганбыз. Жана дайыма көркөм окуу боюнча жакшы ийгиликтерге жетишип келгенбиз. Суроолордун ар бирине туура жооп берсеңер. Төкмө акын, жазуучу же котормочу? Алтынчы суроону окуп, билимибизди андан ары сынай бермекчибиз. Балага деген сөзгө кайсы суроо берилет?
балага деген сөзгө суроо беребиз. Жоопторду карап, өзүбүздүн жоопторго салыштырып, туура вариантын белгилейбиз. А вариантында кимди, Б вариантында кимге жана 3-В вариантында кимде деген суроо. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе кийинки суроо. 7-чи суроо. Энчилүү аттарды тап. Зататоштор 2-ге бөлүнөт. Энчилүү жана жалпы. Бизге энчилүү аттарды тап деген тапшырма берилди. А вариантында ак бермет, акылай. 2-чи вариантында Ош, Жалалабад. Демек биз туура жоопту таптык. 8-чи суроо. Ким деген суроого жооп берген сөздөрдү тап. Дагы эле биз зататош жөнүндө сөз кылып жатабыз. Ким эмне деген суроо боюнча билимибизди сынайбыз. Асман, Арман, Бишкек, Билимбек, Азамат, Мугалим. Биз ким деген суроого жооп берген сөздөрдү табуубуз керек. 9-чу суроо. Кыргызстанда мамлекеттик тил майрамы качан белгиленет? Азаматсыңар балдар. Бул күндү биз эч качан унутпашыбыз керек. Бул күн Кыргыз мамлекетиндеги эң сый, эң ыйык, эң белгилүү күндөрдүн бири. Жоопторун угабыз. 9-май, 23-сентябрь же болбосо 21-март. Акыркы сурообузга көңүл бурабыз. Асты сызылган сөзгө суроо бер. Ата алма үзүп келди. Бул сүйлөмдө асты сызылган сөз алма. Демек, алма деген сөзгө суроо берип көрөбүз. Өзүбүздүн жообубузду туура жооп менен салыштырабыз. Ким эмнени же болбосо жообун билбейм деген жоопту беришиңер мүмкүн. Балдар, биздин тесттик суроолордун баалоо критерийлери: 1 катага 5 коюлат, 2 катага 4 деген баа, 3 катага 3 деген баа коюлат. Анда эмесе сабакка көңүл бургандыгыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.